Саламатсыздарбы, урматтуу сөз бербетин баалагандар. Сиздер үчүн белгилүү калемгер Ахмат Карыбай уулунун Садыраке китебинин Жолдо деп аталган бөлүгү тааныштырылат. Кадимки каркыра жайлоосу. 3 каркыранын куймасындагы кеңирсип жаткан кең жайык. Шибери көк килемдей кулпурган жайлоонун көркү көз жоосун алат. Көкүрөгүн күнгө тоскон, көөдөнү толгон айдай жаркыган, көңүлү жайдары жаркын жүздөр, коро-коро койлорун, үйүр-үйүр жылкыларын, котологон топоз, бука өгүздөрүн сатыка айдатып келген кыргыз, казактын менменсинген, ыңгыранган, карындарын салып, мени кара дегенсип текеберленген байлары, жерлерди кыдырып, жедеп, алчы таасын жеген ач көз, кумсарган соодагерлер байларды кантер экен дешкенсип, үстүлөрүнөн тиктешет, кесирлене сүйлөшөт. Ыңкыган көп малдын соода кумары тигилердин көз алдына алтын, күмүш акчаларды келтирет. Мүнөз көргөзгөн болушат, сооданын жазылбаган, айтылбаган ички сырлары ошондой. Арзанга келип, алыска айдап, пайда издеген кызыл кулактардын тигилерден кызганганы өзүнчө кызык. Булардын арасында колдору үзүлгөнчө болду де, жакшы кетти, баасы келбеди деп жанталашкан далдалчылардын өнөрлүү колдору өзүнчө тамаша. Жайыктын ортосунда кара курттай жайнаган көпчүлүк. Мантысын булоолото бышырып, лаңманын керилте чойгон уйгур, өзбек ашпозчулары. Шаар тамагына тамшанган кыргыз, казак көчмөндөрү. Илгертеден бул чөлкөмдөгү түркүн элди топтогон Каркыра жарманке базары шаңына чыккан кези. 3-4 айга созулган Каркыра жарманке базары элдин жылдык кем-карчын бүтүндөйт. Баарын саттырат, керегин алдырат дегендей, баш аягы билинбей чоң Каркыранын суусу кандай мелтиресе, жарманке базардагы учу кыйырсыздай. Жеңил төө чепкенчен, сары тончон, кара көрпө тебетейчен атчандар эл четинде катар турушат. Белине түрлүү түстөгө жоолук курчанышып, самсыган соодагер сарттар, сайма топчан ногойлор, кыруусу ичке кундуз тебетейчен уйгурлар жарменке базардын көркүнө көрк кошконсойт. Ала кийиз, кара кийиз, шырдак, көлдөлөң соодалаган кыргызда аз эмес. Түркстандын чөлкөмүндө атагы таш жарган кыргыздын кырмызы калысына, өзбектин атлес шайысына, Кытайдын жибегине, кара чайына кардар арбын. Мыкты күлүк, жакшы курал жарак, алгыр куш баа, түркүн кездеме, арчын мал саткандардын көңүлү куунак, өрүк, мейиз, набат, как, мисте, жаңгак, жашылча жемиш жайнайт. Буркураган дандыр-нандар шилекейди чууртат. Айтур Каркыранын жарманке базары элди шаңга бөлөгөн кез. Ала аяк чоң карагер ат минген, лапис жука сур чепкен кийген, суйдан кара сакалчан, көзү балбылдаган, далысы кең, омоктуу зор киши, 10 чакты ээрчиткен кишиси менен далайда базардын аягынан чыкты. Баарынын минген аттары тың, кийгендери жаңы, келишкен, инабаттуу кишилер. Өтөлө жай бастырып, Каркыраны кечип, тескей бетти көздөй бастырышты. Көз алган сапарлары узак. Көлдөн аттангандан бери жолундагы айылдардын аттуу баштууларына чабарман жиберип, конук айттырып, конук ашын жеп, эртеңкисинен капарсыз көңүлдүү коюу келатышат. Булар орус мыйзамы жарыяланган жаңы заманда биринчи жолу шайланган белек, саяктын болушу Нурдөөлөт Баатырдын тобу эле. Болуш текестеги туугандарына жол тарткан. Аталаш 5 ата кожояр туугандарына учурашканы. Атыгыр Канай ажынын Таштанбегине Куран окутканы баратышат. Нурдөөлөт болуш ойлуу. Артынан коурашып келаткан жолдошторунун сөздөрүнө да кошулбады. Өз атына, саяк туугандардын атына айтылган ачуу сөздөргө ызалуу эле.
Кече бугу Сарбагыш чабышында Алыбек Баатыр Төрөгелдинин атын атып, өзүн колго түшүрүп, калган колун кубалап, ормондун кырчындагы айылына жеткенде артынан айгай салып келе жаткан Куттубай карыя: «Эй Алыбек Саяк, сен минтип Сарбагыш туугандарыңды кырып жатсаң, жумгалдан ормондун кунун кууганы келген сенин саяктарыңды Күрмөнтүдө Балбай Баатыр кырып жатат. Эссиздер, эсиңерге келбедиңер го? Кесириңер кимдин башына азап салып жатканын түшүнбөдүңөр го? Тарт кайра!» деп ачуу чындыкты бетке тартты. Улуу кишинин тилин албоо адатта жок, шартта жок. Ошол жерден Алыбек чабуулун токтотуп, ат терин кургатпай Күрмөнтүгө жете келсе, Балбай Баатыр жумгалдан келген саяктардын көбүн кырып жибериптир. Кан деген кыйын, ачылуу келген Алыбек Баатыр: «Каралы жок элди кеңешпей өлүмгө кыйуу шартта жок», деп Балбай менен найза тиреше түшөт. Анда Балбай: «Эй ит саягым, билдим сени. Тилиң мендик болгон менен дилиң башка турбайбы?» деп тетир бастырат. Ушундан кийин эки баатырдын чабуул жортуулу токтойт. Алыбек эми сенден да кеттим деп сөз өткөн Ботогур, Элтиңди, Жаныбек уруктарынан топтогон жигиттерин ээрчитип, чоң өрүктүгө көчүп кетет. Ормон көзү тирүү кезинде Ботоканга: «Ботокан, Сары Саяк Алыбекти Кудай урду. Ал бизден кетти. Кундактатып берейин деп кара келтени суратсам, кара келтенин кундагы эскирсе, койнуңдагы уул баланын дагы чаты кургаган чыгар. Ошол айымды Казактан алган себеби менен колума салсын дептир. Өзүң көзөмөлгө ал. Өлүмүн тездет. Кумдай калчылдаган кул саяктын кунун куучу эч кими жок», деген аманат сөзүн айтат. Ошол бок курсак Ботокан Балбайга таарынып, чоң өрүктүгө көчүп кеткенин угуп, жанына жоортулчу 10 азамат алып, өрүктүнүн ат ташынан маралатып магдырап, отко боорун кактап жеп жатканда Алыбекти басып, колго түшүрүп кайтат. Ошондо Сарбагыштардын арасында жашап жүргөн Досой Кудайберди деген сыпа киши болгон экен. Үмөталы Баатыр, Шамен аксакал, эл деп этегиңерди кармап, четиңерде жүргөн элүү түтүн кабанын тукумдары бар экенбиз. Мал мүлкүбүздү, үй жайыбызды таштап, башыбыз чыга берели. Алыбек алына жараша айыбын тартсын, башына азаттык бериңиз дейт. Кан жинге семирип, кечеки дөбөт, токтугу бөксөрүп, ачуусу келип турган Үмөталы, кылыч мизин кызыл огун аябаган кысталакта жан сууга сураган сен кимсиң деп келип, Кудайбергенин тебетейин түшүрө башын айра чабат. Ошол ачуусуна ууккан бойдон айылына ач кыйкырык салып, Алыбекти тирүүлөй кескилеп, сөөгүн керттирип, чүйдүн суусуна салдырып жиберет. Айрылган башын топусу менен басып, ушуларды сыздап көрүп турган Кудайберди: «Эй Үмөталы, тагай атам өгөйлөбөгөн элди сен өгөйлөдүң. Сени Кудай өгөйлөп, журтуң чачылсын. Эл иргелер. Эне барда, элин жыйнар эркек туулар. Ошондо башым теңелер», деп каргаган дешет. Нурдөөлөт ошол кишинин айтканын оюна алды. Жери жок элдин бели жок. Бабасы Кабаатанын сөөгү коюлган Чолпон ата мазарын берген. Кара Саяк менен Сары Саякты колума салгын деп, бугу элин ормон опузалап кыйнаганда да сураган. Эми ошол жердин ээси өзү болду. Болуш текестеги 5 ата кожаяр туугандарына учурашып, алардын көлгө көчүү ниеттери кандай экендигин байкоо ниетинде бар эле. Болуштун келеринен белектер кабардар. Албай уулунун атка минерлери Нурдөөлөт болушту утурлап тосуп чыгышты. Төмөнкү калың айылдан утурлагандарды көргөн кара жигит желенин четиндеги байталды жүргөндөй жайдак мене салып, калың топко тоскондордон мурда жетип: «Ассалому алейкум агалар», деп байтал үстүнөн камчысын бооруна алды. «Валейкум ассалам».
Бул кимдин айылы, деди Нурдөөлөт. Агага ини жакындык кылса, бул менин айылым. Жездеге эже каны жакындык кылса, таекем Нышанбайдын айылы. Баары бир салмеке, жакын. Тиги сиздер бараткан айылдан бул айылдын ата кемтиги жок. Биздин айылды көздөй тарттыңыздар. Нышанбай сиздердин келериңиздерди жогорку айылдан угуп келиптир. Чап, жөнө, тигил келаткан кишилерди үйгө чакыр деп жиберди. Абалар, биздин айылга жүрүңүздөр, деди. Калманбеттин тууганчыл тумшугу бир нерсени сезгендей. Кара жигиттин пейилин терип: «Андай болсо, балам, байталыңдын башын бургун. Биз сени менен кеттик», деди. Келаткандарды утурлаган топатчандар дагы конокко кошулду. Булардын келгенине Нышанбайдын золобосу көтөрүлдү. Жайыттан семиз таялдырып, бата тилешти. Эт бышып, табак тартылганча Шамдагай элпек жанагы кара жигитке байкоо салып отурган Нурдөөлөт: Нышанбай, бул жигитиң жараган жигит экен. Бизди ага, өзүңдү таяке дейт. Жөнүн түшүндүрчү, деди. Бул жигит өзүңдүн туугандарың, Кожояр Жолболдунун уулу Садыр. Уккандырсың, мындан 10-15 жыл мурун Кокон хандын беги Тилекматка кандын атынан чен-тон кийгизип, колуна бугу беги деген шам берип узаткан. Ошол чен-тонун Мураталы би тартып алат. Тилекматтын атасы Жылкайдар ошого таарынып, Текеске көчүп кетет. Ормон хан балбай колдуу болуп, бугулардын башына күн түшкөндө Дөөлөс Сартаке баштап, Текестин Шарты деген жерине бардык. Жылкайдар жездем, Жолболду силердин айыл менен жамаатташ экен. Ошондо Сартаке: Тилекмат баатыр, малга келген илдет жаз чыкканда жазылат. Эр өлтүрүп элге келген илдет кан чыкканда басылат деген. Оруңду билсең, соо кезиңде дарман деген. Мураталы бийге таарынсаң дагы элге таарынба. Биз өзүңө келген жокпуз. Элди эриткен, катканда жибиткен сөзүнө келдик. Бир тууган эл экиге бөлүндү. Каранын каны кан, ормон өлдү. Ооруга эмчи, ортого элчи болуп бер. Көшөрө берсек, көбүктөн канак чудай. Көмөкөйүңдөгү тилиңдин кубатын элиңден аяба деп жатып, Тилекматты айылы менен көлгө көчүрүп келдик. Ошондо Жолболду жездемден сурап келгемин, Садырды. Садырым келгенден бери ишим оңолду, малым эгиздеп төл берди. Мамы атайланып, казыгыма ой байланды. Анда ондо эле, азыр 30-га чыкты. Үйлөдүм, 3 балалы болду, деди Нышан. Үйлөнсөңүз 20 жыл жумшап, кылган кызматынын 3төн 1-нен кутулупсуз. Эми эмгек акысын берип, бу жигитти элине кошуңуз. Бу сапар бизге жол көрсөтүп, Текеске барып, туугандарына учурашып келсин, деди Нурдөөлөт. Нышан шашып калды. Кой айланайын болуш, андайды көрбө. Бул жок болсо, деп безилдеп жиберди. Өз эмне дейт экен, өзүнөн сөзү калчы, деди Караманбет. Садыриним, ишиң оң болгон менен колуң сол. Чамгарагың кыйшык экен го, деди Нурдөөлөт. Садыр болуш агасы Нурдөөлөткө дароо жооп берди. Чамгарагым кыйшык болсо, айлан барбы аба? Түтүнү түз чыкса болбодубу? Деп жооп узатты. Садырдын орундуу жообун кубатташып, отургандар күлүп калышты. Эртеси Нурдөөлөт болуш Садырды Текеске ала кетти. Текеске Нурдөөлөт болуш 5 ата Кожояр туугандарына 5 түнөдү. Ата туугандары менен учурашты, көз өткөндөргө Куран окутту. Таштанбек байды жоктоп, Канай ажыга көңүл айтты. Көл эли орус мамлекетине өткөнүн кабарлады. Өзүнүн болуш болгонундагы кебине кыстара кетти. Текестеги туугандарынын да орус букаралыгына кошулганын айтып, Садырды ыстарчын дайындап, колуна мөөр басылган күбөлүк берип, элге кайтты. Ушундан улам жеңелери Садырды ыстарчын деп тергеп калышкан. Кечинде Нурдөөлөт Садырды жанына чакыртты. Элдин жерин өзүнө кайтарып алып бербесек, сенден кийинки Шык Мамат тукуму бизге ыраазы болбос,
Кабатаңдын сөөгү чулпуна тамазарында, долоноту да жатат. Олжобай чоң чарык туугандарынын тамга, чырак, сыртты жайлатып, көлдү кыштатып, бейпил көрүнгөнү менен кечээки бугу сары багыш чабышында алардын азабы биздикинен кем болгон жок. Кенжебай агаң баштаган Бөлөкбай, Чиркей туугандарың береги шалбаада. Малынын керегин арык, белек көрөт, күлүгүн жээликкен жигиттери минет. Бир гана Бектемиштин балдары Дөөлөт, Асылбек, Торпок мени ээрчип мында. Төлөк барактын жарымы Челекте, Ботокой барак, Кызыл суу, Карамойнук Атбашыда. Өзүң айылың менен Текесте, Кытай жеринде алыста жатасың. Ошол элиңдин аяк башын жыялы, деп кесе айтты. Ошентип Садыр, Караөзгөй, Калкан, Көк мурун Торгой, көпкөн сула тыккан болуштун жигиттеринин катарына кошулду. Садыр тынымы жок, сырткы жумуштарында жүрдү. Барган иши орунду чыгып, алып келген жообу анык, так, эл жумушу үчүн тынымы жок. Кышта кычырата бастырып, тамга, чыракка барды. Булан Ыйманкул деген эл билармандары менен сүйлөшүп, алардын айылын Күнгөйгө көчүрүүгө макул кылып келди. Шалбаага келип, Кенжебайга кеңеш салды. Алды менен сен көчүп кел, андан кийин мени козго, деди. Текебер сүйлөп, теңсинбей койду. Мындан тышкары падышанын ырамат чыгымын жыйды. Элдин жайлуу кыштоо, талаш тартыш чыр-чатагын бүтүрдү. Эл ичинен зулум, митаам кишилердин жоруп жосунун көрдү. Момун, ак, түз кишилердин ырайын тааныды. Аргандай арам иштердин изин жоруптап, бат эле белек саякка таанылды. Кийинки жылы жайында казак элинин кадырлуу сынчысы, айтып берүүчүсү бар олуя тыккан Деркембай карыя келди. Ал кишини Нурдөөлөт өзү ызаттап тосту. Боз үйдүн эшигин өз колу менен көтөрдү. Садыр боз үйдүн капшытында уктап жаткан эле. Аны байкаган Деркембай жигиттин жышана түш көрүп жатканын билип, артынан кирип келаткан кишилерге белги берип, ойготкон жок. Арттан келген Нурдөөлөт Садырдын уктап жатканын көрүп, Деркембайдын ойготпо деген белгисин байкабай, Садыр конок келди деп ойготуп жиберди. Деркембайдын бул кунушка биринчи келиш эмес. Ормон доорунда да келген, Калыгул олуяга кезиккен. Анын бул жолку сапары Нурдөөлөттү калыс болуш чыкты. Алдаяр Моюттун кызына үйлөнгөндөн бери ташы өйдө кулап, элде жок ак боз үй көтөрттү. Тою салтанаттуу, жакшы өттү деген кабар уккан. Деркембайга арнап тай союлду кечинде. Болуш Деркембай менен бирге отуруп чай ичсин деп, Ырыстай Караманбек деген кишини чакыртты. Ал киши келбей койду. Деркембай үстүнө чакырылган Аңылдак Акылбектин кишилерин өзү көрүп жүргөн кишилердин катарында баалаган жок. Кичине тактанын үстүндө таш шам күңүрт жанып турду. Ал шам кең үйдү толук жарык кыла албады. Жалгыз Деркембай сүйлөйт, анын аңгемесине дитин берип, дастуркон четинде Садыр отурат. Мейманга сый тамакты Садыр сунуп отурду. Орус мыйзамы келди. Келгенде да баарыңарды далыга чаап, таптап келди го. Ага Султан улук бар. Өл дегенде өлбөсөң, жүр дегенде жүрбөсөң, укуруктап курутаар деген заман. Элиң үчүн жаның ачып, жан алакетке түшүп, баш аягын жыйып жаткан экенсиң. Жалгыз экенсиң Дөөлөтүм. Аял жакшы, эр жакшы, кош кабат төшөктө жаткандын өзү олжо. Колтугуңду керип, найза сунуп жүрүп, эмне таптың? Көргөн кызыгың көмкөрүлүп жаткан эрдин өлүмү, же бирөөнүн адал жыйган малын тийип, казык арта керткениңби? Кана айтчы, карышкыр насибинен канча айырмаң бар эле? Ормон ортодо уттурган 9 байталын берип, коногун сый аткарганда, балбайды ортого салбаганда, элге бүлүк салган бул аламат болмок эмес. Мындан балбайдын жүрөгү жалтандыбы? Жок. Кайра баласын үңкүрдөн алдырган сырттан сыңары каарын кайрабадыбы? Алыбегиниңдин дагы жөнү ошондой болду. Биздин карындаш уул баланы
Ормон тартып албаганда, аландан кетет беле? Албек экөө таяке жеген эле. Анын үстүнө алган жесири Ормондун карындашы, агасы үкүнүн аялы болчу. Ормон аялдын таттуу даамын башкадан татса деле болмок. Нурдөөлөтүм, күн кандай, булут кандай деп бар тилеген көктөн тилеген элиңдин эмки жөнү башка. Сабатың болбосо күнүң караңгы, окубасаң оюң чолок, тилиң дудук. Керилтегетмен чаппасаң курсагың ач, уй бакпасаң сааның тартыш. Тар заман деген ушул. Ал замандын башкы көчүн мына сен жетелеп, буйласын чоюп отурасың. Элиңде ыйман, балаңдын тарбиясы болсун, деди. Бул сөздүн бардыгын кунт коюп, Деркембайды ызааттап, Нурдөөлөттүн катарында отурган бурулча Садырга бата тиле дегендей ишарат кылып, дасторкондун бир этегин жыйнап кирди. Алсыз чырак Деркембайга анын жүзүн эми көрсөттү. Кызылы кызыл, агы ак. Албыра түшкөн кара сур жүздү суктана карады. Анын жүзүнөн аял келбетинен эркек беренесин көрдү. Оюнда алды ачык, көңүлү дархан талаа. Адамда жок ак көңүл жаралган аял затынын ак жайсаң экенсиң го, деген сезим дүрт этти. Деркембай жаңылышасың, артыңан калбай ээрчиген аларкандын учун албарсты кармайт экен. Жайган төлгөсүн түн дүрбөлөңгө салып, бир жакшылыгын кара суу кагып турат. Жатыныңда жарамсыз жакшы, жеңил ой, сөз жатат. Өмүрүңдүн арты узун жомок, топурагын жазганы ач бел, куу жондон буйрган экен, деди ичинен. Бул сынды. Деркембай бургулчага ыраа көрбөй тетире карап кетти. Эртеси Нурдөөлөт Деркембайдын шыбагасына бээ жетелетип, үстүнө чапан жаап узатты. Деркембай аттанып кеткенден кийин Нурдөөлөттүн үйүнө түндө Деркембай менен бирге отуруп тамак жесин деп чакырткан Караманбет келип түштү. Ал киши Нурдөөлөттүн тең туш экен. Аке, түндө Деркембай менен бирге отуруп, сөзүн угуп, табакташ болсун деп чакыртсам келбей, эми андан кийин табак түпкө келдиңби деди. Кантип келесиң? Же менен Деркембайдай минген атым болбосо, оозумда сөзүм, айтып берчү кыдырым болбосо, кийген кийимим аныкындай дөөлөтүмдү көтөрүп турбаса, кантип келип анын жанында отуруп тамак жемекмин? Анын катарында ушул жаман тондун ичиндеги боюма бүткөн касиетимди корунтайын деп келеминби? Түндө түш көрдүм, ошону сага жоорутайын деп келдим, деп алдындагы чынысын оозуна алды. Айт, жакшы түш бекен? Деп коштой берди. Береги Жолболдунун баласы Садыр ак боз ат минген экен. Башына ак селде чалыныптыр. Ысык көлдүн аркы четине 3 сапар кечип чыгып, 3 сапар кайра кечип келди да, жарданып карап турган калың элдин катарына отурду. Ал элден анын аброю төш жары бийик көтөрүлдү, деп көргөн түшүн айтты. Нурдөөлөттүн жанында Кашкардан келген бурулчанын үй жабдыгы үчүн боек, жибек ташыган Алакун деген соодагер уйгур отурган болчу. Нурдөөлөт ага бурулуп: Алакун аке, сен жооручу, деди. Калласына ак челде чалынса, Садыринин ажыга барат экен, деди. Анын бул жооруган түшүнө ыраазы болбогон Нурдөөлөт: Бул түштүн 2 башы бар экен. Садырым өзүмдүн ордумду басат, үзүлгөндү улап, чачылганымды жыят. Эртеңки элимдин ээси, түшүң түш эмес, туш болсун, деп бетине бата тартып жиберди. Анын бул сөзүнө жана аттан ар алдында Деркембайдын өзүнө айткан бир сөзү түрткү болду. Сыягы Нурдөөлөттүн өмүр чегин сезген үңдү. Баатыр, бардыгы жарашыптыр. 4 тарабың кыбыла болуп турган чагың экен. Азбы көппү Кудайдын буйруган өмүрүн жашайбыз. Эртеңки камыңды ойлоп, өз ордуңда даярдап жүргөн уулуң барбы? Деген. Бул сөздүн жообуна Нурдөөлөт даяр эмес эле. Эл болгондон кийин чыгаар, өсүп келаткан балдар бар деп мукактанды. Кечеки биз киргендеги уктап жаткан кара жигит кимиң? Тукумуңбу? Деп сураган. Ооба, өз тукумубуз, аталаш туугандарыбыздын баласы. Кимиң болсо да
Мен үйгө кирген маалда кызыры түшүнө аян берип жаткан экен. Колу эки тоонун башын чапчып, этеги тоонун түзүн шыпырып, оң ийинин ой кыдыры ээлеп, ак жолун арыстан баштаптыр. Сенин эртеңки тууң ушул. Акыл качырбаган аяр, алысты көрө билген олуй экен. Кези келгенде жол нускаңды ушул балаңа тапшырарсың деди. Аттанарда Деркенбай Садырды өзүнө чакырып, касиетиңди кадырлагын, акактай таза асыл зат экенсиң. Алышаар, тартышаарың арбын. Анткени менен колдогон кызырың тирүү, өмүрүң узак болсун карагым, деп аттанган. Белгилүү калемгер санжырачы Ахмат Карыбай уулунун Садыраке тууралуу жазылган китебинен «Жолдо» деп аталган бөлүктү уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова, китептин уландысы кийинки чыгарылыштарда. Автордун жазма китебин аудиолуштуруу демилгеси Ахмат Карыбай аксакалдын уулу Кубанычбектин үй бүлөсүнө таандык.